Emелер даярбы, машиналарыңар барбы, автобус барбы, спецназ барбы, чыгаргыла кунак. Поэтому, ребята, өзүңөрдөн көргүлө, уктуңарбы? Мен силерге айткам, өзүңөрдөн көргүлө. Бала чакаңар бар, ата энеңер бар, тууган уруктарыңар бар. Ошого карабастан силер мыйзамды тоготпостон ойлодуңар окшойт. Ушундай болуп жүрө берет. Ташиев айтып койду, эсине чыгып калды, болду деп. Нет, мен айттым, предупреждение еттим, бирок биз иштеп атканбыз. День за днем наносите многомиллионные, миллиардные ущербы в бюджет страны. Каждого из вас отправлю в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас, несколько раз говорил, несколько раз просил, несколько раз отправлял людей, даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Чоң күрөштү жаратты. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, коррупция бул кайсы жерде? Коррупция бул жөнөкөй адамдардын арасында эмес. Бул эми коомубузда жөнөкөй адамдардын арасында коррупцияны жараткан негизинен мамлекеттик органдар. Мамлекеттик органдардын арасындагы коррупцияны жөнгө салуу, коррупцияны жоюу, жөнгө салуу же болбосо кайсы бир деңгээлде ошону иреттөө бул биздин негизги милдеттерибиздин бири. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик органдардын арасында коррупция негизинен бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө, аларды пайдаланууда, жана алардын жыйынтыгын чыгарууда көп нерсе билинет. Андан сырткары кызматтык абалдан пайдалануунун негизинде жана жеке өзүнүн кызыкчылыгына ошол бюджеттик финансылык каражаттарды өзүнө ыйгарып алуунун негизинде башталат да коррупция негизинен. Мына ошолорду тартипке салуу үчүн бизде көптөгөн жумуштар жүрүп келе жатат. Мына акыркы ошол 2020 жылдан бери урматтуу президентибиз Саадар Кожоевичтин бийликке келгенден бери айтканы негизги маселеси ушул: коррупцияга каршы күрөш жана улуттук то есть уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш. Ушул эки нерсени биз турмушка ашырып ала турган болсок, коомубузда, мамлекетибизде мыйзамдын чегинде жана элибиздин аң сезим, акыл эс тутумунун негизинде ушуну ишке ашырып ала турган болсок, анда мамлекетибиздеги башка өзгөрүүлөр, өсүү, өнүгүү өзгөрүүлөрү тез, ыкчам, ылдам жана натыйжалуу жүрүшүнү баарыбыз билебиз. Ошондуктан өзүңүздөр жакшы билесиздер, айрыкча ошол 2020 баштап 2024 чейин, 4-түн аягы 25 чейин биз негизинен көпчүлүк убактыбызды, көпчүлүк акыл эсибизди, көпчүлүк мүмкүнчүлүгүбүздү ушул чек ара маселелерин чечүүгө жумшадык да. Себеби бул дагы мамлекетибиздеги эң орчундуу маселе болгон. Чек ара маселесин чечсек, андан кийин ички өзүбүздүн коопсуздугун камсыз кылабыз деген маселе туулган да. Мына ошонун негизинде биз 2024 жылдын аягына чейин чек ара маселесин чечтик. Бул коңшу Өзбекстан мамлекети менен жана коңшу Тажикстан мамлекети менен биздин мамлекетибизге ыңгайлуу шарттар менен, биздин мамлекетибизге, эли журтубузга керектүү шарттар менен ошол чек ара маселелери чечилди. Эми 2024 жылдан баштап биз ушул айрыкча коррупция элементтерине каршы күрөшүүнү күчөттүк. 2023-24 жылдардан баштап иштегенибиздин натыйжасында көптөгөн ууруларды, коррупционерлерди, зыянкечтерди, коомубузга, мамлекетибизге зыянын тийгизген адамдарды биз жоопко тарттык. Жана алардын мал мүлкүн, алардын каражаттарын, алардын ошол мыйзамсыз пайдаланган, менчиктештирип алган мүлктөрүнү биз мамлекетке кайтардык. Бирок ошол эле мезгилде алар жоопкерчиликтен кутулуп кетип атты да. Муну коомубуз да айтып атты, элибиз да айтып атты. Эмне үчүн кече эле могуну камадыңар эле, коррупционер деп. Бүгүн болсо муну аш тойдо жүрөт. Кече эле тигини камадыңар эле, бүгүн болсо монтип ойноп жүрөт. Эч ким камалып, түрмөгө түшүп,
же болбосо ошо жазасын албай атат. Макул мал мүлкүн алып атасыңар мамлекетке. Макул жанагы ошол мыйзамсыз топтогон же болбосо элге зыян келтирип, мамлекетке зыян келтирген нерселерди алып атасыңар. Бирок өздөрү жаза албай калып атпайбы? Силер аларды камаган менен алар мындай кайрадан эле чыгып кетип атпайбы? Кайрадан эле эл арасында жүрүп атпайбы? Буга эмне жооп бересиңер деп элдер бизден талап кое баштады. Бул талабы туура бир жагынан. Элибиздин айткан талабы туура, себеби мен өзүм да ушуга туш болгонмун. Бир чоң эле мамлекеттик чиновникти биз камаганбыз. Эме мурда мындай премьер-министр болуп иштеп жүргөн бирөөнү ушуну камаганбыз. Андан кийин эле бир мындай мероприятияда Кур'ан окутуу болсо керек эле, ал киши ушу менин жаныма отуруп калыптыр да. Анан мен ушунчалык өзүмдү мындай ыңгайсыз сездим. Туура ал кишинин биз завод фабрикаларын алдык, мал мүлкүн алдык, жана башка айткандай баардыгын алып мамлекетке өткүздүк. Бирок ал киши менин жанымда отуруп калганда ошол жерде жеген тамагым дагы ушул тамагыма, ушу кекиртегиме тыгылып турду да. Ушу отурган столум дагы бир нерсе жаман жерде отургандай болуп өзүм такыр жаман сездим да. Себеби дегенде ал адамды биз камаганбыз, ал адам штраф төлөп чыгып кетти дагы. Кечээки коррупционер деген адамыбыз эле менин жанымда отуруп калды. Андан сырткары ошол штраф төлөп, коррупцияга байланышып, коррупциялык элементтерге байланышып камалган адамдар, айрыкча мамлекеттик кызматкерлер болгондо, алар кайрадан чыгып эле штрафты төлөгөндөн кийин кайрадан чыгып соттуулугун жоюп туруп, кайра мамлекеттик кызматка кирип кетип атышты. Анан кирип алып туруп кайрадан повторно деп коет го, кайрадан эле ошол кылмыштарын жасай башташты. То есть адам оңолбойт экен да. Демек, биз бул жерде ойлондук, биз кайсыл бир орчундуу чараларды колдонушубуз керек. Орчундуу чараларды колдонбосок, бул биздин жасаган жумушубуз финансылык жактан, мал мүлк жагынан пайдасын бергени менен элдин аң сезими тарабынан, ошол коррупцияны жасаганды токтотуу тарабынан көп натыйжа бербей аткандыгын биз да сездик да. Ошон үчүн эмне кылдык? Ошон үчүн урматтуу президентибиздин менен чогуу биз ошо коррупцияга элементтерге каршы статьяларды өзгөртүүнү жана бир топ мыйзамдарга чоң өзгөртүүлөр киргизүүнү чечим кылдык. 2024-жылдын аягына чейин ошол мыйзамдарды иштеп чыктык жана кабыл алдык. Президентибиз 2024-жылы 30-декабрда ошол мыйзамга кол койду. Ал мыйзамда эмне деп турат? Эгерде ушуга чейинки мыйзамдарда, айрыкча коррупция элементтерине каршы күрөшүү мыйзамдарында 14-15 статья бар. Так, ошол ал статьяларды айтып берем азыр. Ошол статьяларда колдонгон, колго түшкөн, ошол жанагы колго түшкөн дегенде булар ошол статьялар менен айыпталып, анан кийин күнөөсү толук далилденген адамдар штраф менен бошоп кетип атты. Эмне үчүн? Себеби эгерде ал адам өзүнүн кылган күнөөсүн мойнуна алса, келтирген зыянды толуктап берсе мамлекетке, жана тергөө кызматы менен кызматташкан болсо, эгер ошол 3 тергөө элементтерин ал аткарган болсо, ал соттон мыйзамдын чегинде штраф менен бошогонго укугу бар болуп калды да. Анан сотторго барат, соттор аларды штраф негизинде анан чыгарып жиберип атышты. Же болбосо пробационный срок берип атышты. 1 жыл, 2 жыл баягы условный срок берип атышты. Эми ошонун баарын өзгөрттүк. Азыр жаңы кабыл алынган мыйзамда ошо күнөөлөнгөн адам өз күнөөсүн мойнуна алса дагы, тергөө кызматы менен кызматташса дагы, келтирген зыянды ордуна койсо дагы, ошол коррупциялык статьяда каралган сроктун жарымын түрмөдө өткүзүш керек. Эгерде ошол анын коюлган коррупциялык статьяларынын негизинде 12 жылга каралса,
срогу каралса, мөөнөтү каралса, ошонун жарымын 6 жылын түрмөдө өткүзүш керек. Сөзсүз түрдө. Себеби коррупцияга каршы мыйзамдардын статьялары 7 жылдан жогору да. Эгер 7 жыл каралган болсо 3,5 жыл түрмөдө олтуруш керек. Мына ушуларды биз өзгөртүүлөрдү кабыл алдык. Бул баягы коррупцияга каршы мыйзамдарды күчөттүк. Андан сырткары дагы бир нерсени кабыл алдык. Ошол коррупцияга шектелип, соттун чечими чыккан адамдын жакын бир туугандары, жакын дегенде бул бала чакасы, аялы же күйөөсү, жана бир туугандары мамлекеттик кызматтан тез аранын ичинде алынат. Жана кийин алар мамлекеттик кызматка кайра кабыл алынбайт деген нормаларды киргиздик. Бул мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзам бар, ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргиздик. Ошонун негизинде мындан ары кандай болуп калды? Эми азыр бул жаңы кабыл алган мыйзамыбыз 21 январь 2025 жылдан баштап күчүнө кирди. Ошонун негизинде 21 январь 2025 жылдан кийинки жасалган кылмыштар болсо, коррупциялык элементтерге байланышкан кылмыштар болсо, ал адамдар эми ушул катаал күчөтүлгөн мыйзам негизинде жоопко тартылат. Дагы бир жолу белгилеп айтайын, мындан ары бир дагы коррупционер, мамлекетке зыян келтирген зыянкеч эч качан эмеден кутулуп кете албайт, түрмөдөн кутула албайт. Түрмөгө түшөт, бала чакасы, жакын туугандары мамлекет кызматтан алынат. Ушундай чоң жаза кылдык да. Ошону менен быйылкы жылы ошол коррупцияга каршы күрөштү жаңы мыйзам менен 2025 жылы аягына чыгарып атабыз. Ошонун негизинде эгерде толук бойдон ала турган болсок, биздин 5 жылдык ушул коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүнүн натыйжасында мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык мал мүлктү, акча, финансылык каражаттарды мамлекет кайтарып бериппиз. 1000ден ашык ар түрдүү ишкана, мекеме, объектилерди кайтарып бериптирбиз. 30.000 гектардан ашык жерди кайра мамлекеттин менчигине кайтарып бериппиз. Булар эмне үчүн ушунчалык чоң масштабтагы коррупция Кыргызстанда болуп кеткен? Эмегер ушуга көз жүгүртүп ушул боюнча ойлоно турган болсок, эң негизги маселе бул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү аркылуу талаптануу маселеси башталганын билесиздер. Бул маселе 1992 жылдан 92-93 жылдардагы баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип, менчиктештирүүгө өткүзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптануу күчөгөн. Бул талаптануу эмнеге багытталган? Эң негизинен менчиктештирүүнү биринчиден элге кыянатчылык менен жүргүзүлгөн да. То есть менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын, анан ушундай шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Элибиз 20, 30, 50 жылдап топтогон байлыкты, мал мүлктүн бардыгын ушу шылуундар менчиктештирип алган. Ошонун негизинде мамлекет жакырланып кеткен. Анан ошол менчиктештирип алган эми ал эле мыйзам менен жасашкан да. Бирок ошол менчиктештирүү маалында негизинен мыйзамдар бузулган. Кайсыл мыйзам бузулган? Менчиктештирүүдө эң негизги туура бир талап коюлган да. Ошол менчиктештирип алган ишкана, мекеме өзүнүн профилинде иштеш керек. Мисалы, автобазаны алдыңбы? Ошол автобаза элге автобаза катары кызматын көрсөтүш керек. Сен бир заводду алдыңбы? Ошол завод элге жумуш орун камсыз кылыш керек дагы. Ошол жерде завод катары пайдаланып, анан ары өнүгүш керек. А булар эмне кылат? Булар автобазаны алат, жерини кесип сатат, машиналары, техникаларын такыр эле жок кылат.
завод фабрикаларды алат. Завод фабрикалар талкалашып имараттарын аны сатышат. Ал эми жерлерин бөлүп базар кылышат. Мына ушинтип отуруп мамлекеттин мүлктү, элдин мүлкүн талаптанышат. Эми ошол мүлктөрдү биздин негизги милдетибиз болгон, элибиз ушул боюнча билесиздер сайрап эле келген, ыйлап эле келген ар дайым эле. Эмне үчүн ошо мамлекеттик мүлк мына завод талкаланып кетти, эмне үчүн бул жак талкаланып кетти деп. Керек болсо завод, фабрикалар, өндүрүштүк гана ишканалар эмес, социалдык объектилер да менчиктештирилип кеткен. Кээ бир жерлерде мектептер, бала бакчалар, ооруканалар ошолордон бери менчиктеп алышкан. То есть мамлекетти талаптануу процесси 2020-жылга чейин жүргөн да. Талаптаной беришкен. Бул лагерлер, спорт базалар, балдардын дем алуу жайлары, бүт бардыгы. Жанагы завод фабрикалардын дем алуу жайларын айтпай эле коеюн. Мына Ысык көлдөгү пансионаттардын бардыгы менчиктештирип кеткен. Ошолордун бардыгы мамлекеттик ишканалардын пансионаттары болгон. Мына бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин пансионаттары болгон, МЧСтин пансионаты болгон, Минздравдын пансионаты болгон, экономика министрлигиники болгон, энергетика министрлигиники болгон. Ошолордун бардыгын талап тоноп адамдар өздөрүнө алып алган да. Бул деген мамлекетти өтө алсыздандырган. Мамлекеттин колунан эч нерсе келбей калган. Алсыз болуп жатып алышкан да. Ошентип мамлекеттик мүлктү талап тоноодон кийин эми ошо мамлекетти ичиндеги уюштуруу иштери дагы өтө начар акыбалга келген да. Уюштуруу иштери да министрликтерде, ведомстволордо, мамлекеттик ишканаларда, мына күч түзүмдөрүндө бардык эле жерде ошол бир гана нерсени ойлоп калышкан, жеке өзүнүн байыбысы кантип кайсыл жерден ушул өзүнө байык топтош керек. Ошону гана ойлоп калышкан да. Ал эми мамлекеттин өнүгүүсү, эртеңки келечеги, ошол ишкананын келечеги, ошол ишкананын эртеңки мамлекетке кызмат кылуусуна шарттары ал боюнча ойлобой калышкан. Мен башкасын айтпайм, мына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде биздин кызматкерлердин иштөө орундары жок болгон. Мисалы мына айтып коеюн, Сузак районунун райондук бөлүм библиотекага окшогон бир жерде отурган. Базакоргон райондуку соттун имаратында отурган, бир бурчунда, 2 комнатасында. Нокен районуку маданият үйүнүн бурчунда отурган. Ташкөмүр шаарыныкы бир менчиктештирилген бир үйдө отурган. Алабуканыкы мисалы барсаң, мен киргенимде биринчи барган, үстүнөн тамчы өткөн, ичи сыз талкаланган бир үйдө отурушкан. Так, мына бардыгыны ушундай болгон. Бардык жерге барса. Жалал Абад облустук Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына барсаң, 1 комната, 2 комната, 1 этаж, жарым этаж кошуп отуруп, ал жер өзүнчө эле бир мындай бир кептеркана болуп калган. Машина кирсе чыга албайт. 20 соток мындай кичинекей, 20 соток эмес, бир 12 соток жерде болгон. То есть иштегенге эч кандай ыңгайсыз. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кыла турган органдын иштөө жери жок болгон. Себеби мамлекеттик жетекчилер ошого көңүл бурган эмес, карашкан эмес. Мен башка ишканаларды айткан жокмун, эң керектүү ишкананы айтып атам. Ушул эле акыбал республиканын бардык жеринде болгон. Бардык жеринде республикада ушундай болгон акыбалы. Так, мына ошолордун бардыгын кайрадан куруп чыгыш керек болчу. Аны үчүн биз негизги маселебиз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Ушунун бардыгы келип отуруп тамыры коррупцияга илешет. Коррупцияны жок кылууда, же болбосо коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүдө негизги маселе бул саясий эрк керек эле да. Саясий эрк керек эле. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек. Деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлоймун бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды.
азыр мамлекеттик органдардын арасында коррупция кылуудан жок дегенде айбыгып, мыйзамдан коркуп, токтоп калышты да. Эми ушул процессти биз мындан ары өнүктүрө бере турган болсок, коомубуз, мамлекеттик органдарыбыз ушуга көнөт. Коррупция кылбай жашаганга мүмкүн экендигине көнөт. Мына кайсыл бир убакытка чейин биз буларды мыйзамдын каттуулугу менен кармап турушубуз керек. Кайсыл бир убакыттан кийин жаңы муун келет дагы. Ошол коррупциялык элементтерди болтурбоо бул күндөлүк эле турмуш болуп калат да. Күндөлүк эле көнүмүш турмуш болуп калат. Мына башында мага да чоочун карап жүрүштү. Бул эмне деген? Неужели Ташиев взятка албайт? Неужели Ташиев сатып алса болбойт? Неужели бул байлыкка кызыкпайт же башка нерсеге кызыкпайт? Жок, муну биз кызыктырабыз деп аракет кылып көрүштү. Ар түрдүү случайлар болду. Тим эле үрөй учурган, чачың тик тура турган случайлар болду. Менин үйүмө чейин коробка акчаларды көтөрүп келгендер болушту. Мына ушуну чечип бериңиз деп. Аларды чечмек тургай кайра өздөрүн жазалап, каттуу жазалап. Ошондон кийин алардын бардыгы бир жагынан түшүнүштү. Мына башында баягы ушу коррупция менен күрөшөбүз деп биз буларга каттуу, аеосуз күрөш ачкан маалда бизди жаман көргөндөр да көбөйгөн. Ой, калп эле бизди жаман көрсөтүп токтоп калаар бекен деп бизди коррупционер деп да чыгарды, пара алгыч деп да чыгарды, ар нерсе деп чыгарышты. Бирок акыр аягына келгенде коомубузда бүгүнкү күндө коомубуздагы мындай ишенип калды да. Биз чынында коррупцияга каршы күрөшүүнү алдыбызга максат кылып койгонубузду, мамлекетибиздеги түзүлүштү, акыбалды оңдошубуз керек экендиги биз максат кылып койгондугубузду коомубуз түшүнүп калды. Мындан ары дагы ошол коррупцияга каршы күрөшүүнү токтотпостон акыр аягына чыгарышыбыз керек. Эгерде Кудай буйруп, ден соолук берип, тынч тура турган болсок, мен ойлоймун, буквально уже 1-2 жылдын ичинде коомубуз такыр өзгөрөт деген ойдомун. Негизи эле ушул коррупция менен каршы күрөшүүгө мына аюусуз күрөш болгонуна карабастан канчалаган каражаттар, миллиарддаган каражаттар казынага кайтарылды. Бирок ошого карабастан бул эл аралык уюмдар тарабынан белгиленбей келет да. Анча ошого эмне себеп деп ойлойсуз? Эми мындай да, эл аралык уюмдар, кээ бир эл аралык уюмдар өздөрү коррупциялашкан. Муну ачык айтыш керек да. Мына азыр коррупцияга каршы мамлекеттердин рейтингин чыгарып жүрбөйбү? Ошолор биздин мамлекеттин, Кыргызстан мамлекетинин эл аралык уюмдардын арасындагы аброюн кайра түшүрүштү да. Бир нече жолу ылдыйга түшүрүштү да. Тепкичке ылдыйга түшүрүштү. Эми ал эч нерсени өзгөртпөйт. Эмне үчүн? Себеби биздеги 2020 жылга чейинки коррупциялык элементтер, коррупциялык акыбал менен азыркы коррупциялык элементтер менен коррупциялык акыбалды салыштыруу болбойт. Биз кыйла өзгөрдүк, коомубуз өзгөрдү, мамлекеттик органдар өзгөрдү. Коррупция деген мыйзамдарды катаалданттык, токтоду. Да, бизде азыр коррупция бир ылдыйкы ченемдерде болуп атат, азыраак болуп атат. Бирок алар деле токтойт. Аларга деле азыр мыйзам таасирин берет. Биздин ишибиз, биздин кылган аракетибиз таасирин берет. Токтоду. Бирок биз чет элдик ошол коррупциялык рейтингди түзгөн уюмдар булар саясатташып кетишкен да. Бүгүнкү күндө мен мындай факты жөнүндө айтып коеюн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш боюнча эң алдыңкы орунда. Мурдагы союз мамлекеттеринин арасында. Туура биз азыр европалык же башка өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине чыга элекпиз. Ал үчүн биздин экономикабыз көтөрүлүш керек. Ал үчүн биздин аң сезимибиз өзгөрүш керек. Бирок биз ошого багыт алдык. Биздин рейтингибиз бүгүнкү күндө кыйла жакшырыш керек эле. Бирок аларга анын кереги жок болуп атат. Ошондуктан биз алардын берген баасына карабастан өзүбүздүн күчүбүздү мындан дагы күрөшүбүздү күчөтө беребиз.
мамлекетибиздеги коррупциянын деңгээлин азайтыш эмес, биз коррупциялык элементтерди такыр жоёбуз. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз боюнча 2026 жылдын аягына чейин коррупциялык элементтер Кыргызстанда өтө мындай ылдыйкы акыбалга түшөт. Биринчиси бул билесиздер 2020 жылга чейинки биздин жүргүзгөн мониторингдорубуз негизинде коррупциянын деңгээли 70-80% тегерегинде болгон. Кайсыл ишканага барба, кайсыл мамлекеттик органга барба, күч структураларына барба, кайсыл ишти аткарба, бардыгы коррупция аркылуу гана бүтүп турган. Пара алуу, пара берүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, акча бербесең ишиң бүтпөйт, акча бербесең жумушуң алдыга жылбайт, акча бербесең мамлекеттик кызмат сага кызмат көрсөтпөйт, жана акча бербесең өзүң издеп жүргөн акыйкатты таба албайсың болуп калган да. То есть 80%ке чейин мамлекет коррупцияга илешип кеткен. Бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли 30%ке чейин түштү. 30%ке чейин түштү. Бирок бул чек эмес биз үчүн. Биз үчүн коррупциялык элементтер 10%ке түшкөндө коомубузда дээрлик коррупция азаят. Жок болуп кетпейт, бирок дээрлик азаят. Коррупциянын жоктугуну бардык элдер сезе баштайт. Мына ошондо гана биз максатыбызга жетебиз. Ошондуктан бул максатка жетүү биздин дагы алдыбызда турат. Биз буга аракет кылабыз. Буюрса ишибизди улантабыз. Негизи ушул коррупция менен күрөшүүдө кимдер утат, кимдер утулат? Эми коррупцияга каршы күрөшүү учурунда өтө көп олуттуу маселелер көтөрүлөт. Мен мына бир нерсени айтып коеюн. Бул коррупцияга каршы күрөшүү бул жөнөкөй эле бир кылмышка каршы күрөшүү эмес. Бул жөнөкөй эле бир мафияга каршы күрөшүү эмес. Бир топко каршы күрөшүү эмес. Коррупцияга каршы күрөшүү дээрлик бир доордун катмарына каршы күрөшүү. Доордун катмары деген эмне? Мына мен айтып коеюн, жана башында айтып өтпөдүм, мамлекеттикти мүлктү менчиктештирүү. Ошол нерсеге кимдер катышкан? Ошол маалдагы мамлекеттик чиновниктер. Азыр менен капа болушпасын, ошол маалда мамлекеттик чоң кызмат тарта иштеп жүргөн адамдардын бардыгы коррупциялык элементтерге катышкан. Себеби мамлекеттен менчиктештирип алышкан мал мүлктү. Ошо мал мүлктү менчиктештирип алып туруп, ошонун эсебинен байышкан. Ошонун эсебинен мына 20-30 жылдан бери байып келишти. Так. Анан ошолордун бардыгын биз келип, мыйзамга такап, мыйзамдын негизинде алардан биз тартып, мүлктөрүн алып мамлекетке өткүздүк. Ошолордун баары бизди жакшы көрүп атабы? Жакшы көргөн жок. Бул бир доордун адамдары, бир катмар. Мамлекетте жашаган чоң катмар. Ал жерде 5-10 миң эмес, 100 миң адам эмес, керек болсо миллиондогон адамдар бизге каршы биздин кылып аткан иштерибизге тоскоолго аракет кылып, ошолорго жакпай атат. Ошолордун мал мүлкүн алып мамлекетке өткүзгөндүгүбүз, ошолордун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетте жүргүзүп аткан өзгөрүштөр, социалдык инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, жолдор жана чоң мына ишканалар өнүгүп өсүшү, элдин жашоо турмушунун өзгөрүшү аларга жакпай атат. Себеби ошо маалда ал адамдар гана, кайсыл бир коомдун бөлүгү гана бай жашап калган, ал эми негизги бөлүк кедей кембагал болуп кеткен. Ошолорду кайсыл бир деңгээлде теңдештирүү биздин ишибиз болгон. Ошо теңдештирүү учурунда биз жана башында айткандай көптөгөн мал мүлктөрүн ошолордон мамлекеттен алып калган мал мүлктөрүн биз мамлекетке өткүзүп атпайбыз. Балар биз жакшы көрбөйт да, туурабы? Мына кээ бир чиновниктер, бир чиновниктикин ошо маалдагы чоң бир чиновниктикин, бир министр болуп иштеген, облустун губернатору болуп иштеген, же болбосо премьер-министр, вице-премьер болуп иштеген, же спикер болуп иштеген, же депутат болуп иштеген ошо маалдагы адамдардын кээ бирлеринин 1-ден 2-ден ишканасын алдык. Кээ бирлеринин 5-ден 10-дон мүлкүн алдык. Кээ бирлеринин 20-дан 30-да мүлкүн алдык. Бир чиновниктин Аскар Акаев маалында премьер-министр болуп иштеген чиновниктин 50-ден ашык мал мүлкүн, мекеме ишканаларын, завод фабрикаларын, жерлерин алып мамлекетке кайтардык. А ошонун бала чакасы мени жакшы көрөбү?
ошонун тууган уругу мени жакшы көрөбү? Ошонун келини бар, баласы бар, небереси бар, аялы бар, тага жээни, туугандары бар. Баары мени жаман көрөт. Так, бирок коррупцияга каршы күрөштө мамлекет утат. Мамлекет утат. Анан дагы бир эң чоң нерсе келечек муун утат. Биз келечек муундун акыл эсин, эс тутумун өзгөртүшүбүз керек. Психологиясын өзгөртүшүбүз керек. Так, келечек муун утат. Бүгүнкү күндө мүмкүн ушунун баардыгы кайсыл бир деңгээлде билинбей аткандыр. Себеби биз ушул доордун адамдарыбыз, чогуу жашап атабыз, чогуу жүрүп атабыз, чогуу ушу иш аракеттерди жасап атабыз, билинбей аткандар. Бирок келечек муунга бул сөзсүз таасирин берет. Сөзсүз билинет бул. Азыркы күндө ким жаман, биз жаманбыз. Бүгүнкү күндө кимди жаман көрүп атат, бизди жаман көрүп атат. Макул, биз утулайлы. Биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жыйынтыгында утуп атабыз. Мамлекетке пайдасы тийип, мамлекеттик ишкер катары, мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттин коопсуздугун сактап турган адам катары биз утуп атабыз. Бирок жеке адам катары биз утулуп атабыз да. Биз утулуп атабыз. Себеби ошол адамдардын арасында мал мүлкүн мамлекетке өткүзгөн адамдардын арасында менин досторум бар. Кээ бирлерде менин туугандарым да бар. Кээ бирлерде мен чогуу иштеп жүргөн адамдар бар. Ошол менин досторумдун достору бар. Досторумдун туугандары, кайнаталары бар. Так? Ошон үчүн бизге өтө оор. Бүгүнкү күндө мен мурдагы ушул кызматка келгичекти досторумдун, жакын тууган уруктарымдын бир 70%-ин жоготтум десем болот да. Жоготтум десем болот. Себеби алар менен мен уже бирге чай ичпей калдым. Менин кызмат абалым жогордугунан эмес, менин жасаган жумуштарымдын негизинде. Алардын мамлекетке кылган кыянатчылыгыны көпчүлүк жерде ачып, кылмыштарын ачып, анга мыйзамдык жоопторду берип атабыз. Демек, биз дагы бир жолу айтайын, ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө ким утулду дегенде, мен ойлоймун, бул жерде негизинен мамлекет утат, келечек муун утат, коом утат, бирок коррупцияга каршы күрөшкөн адамдар ар дайым утулат да. Утулат. Мен ойлоймун, биз деле ошол деңгээлде, адамдык деңгээлде биз деле утулуп атабыз. Кайсы бир адамдар мени жаман көрүп атат. Но бирок жаман көргөнү менен анын пайдасы элге тийип атат деген ойдомун да. Ушул эле күрөштүн алкагында баягы буга чейин айттыңыз го, ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгонун, анан негизи эле ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө мындай жоготуусуз болбосо керек да. Баягы досторум азыр мамиледе болбой калды деп атасыз. Эмне жоготтуңуз, эмне таптыңыз? Мен дагы бир жолу айтайын, биз бул мамлекеттик деңгээлдеги коррупцияга каршы күрөштү аягына чыга элекпиз. Биз дагы аягына чыгабыз, буюрса. Мен ойлоймун, эң негизги тапканыбыз биз ошол мамлекетибизде мыйзамдуу тартипти орноттук. Азыр көп эле айтып атышпайбы, ташыйып келсе эле коркуп кетишет, ташыйып келсе эле ошол чуркап калышат, иштеп калышат депчи. Бул менин фамилиям эмес, бул мыйзамдын фамилиясы. Мыйзамдын иштей баштагандыгынын көрүнүшү да. Эл, коомубуз ошол эле мыйзамды бузгандар ошол мыйзамдын иштей баштаганын тааный башташты да. Мына ушул тартип деген болот. Коомубузда, мамлекетибизде мыйзамдуу тартип орнола баштады. Мына биз ушуну уттук. Биз ушуну жасадык. Ушуга биздин эркибиз, күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз, акыл эсибиз жана саясий эркибиз жетти. Мен жана башында айткандай, урматтуу президентибиздин саясий эрки коррупция менен күрөшүүгө, уюшкан кылмыштуулук топту жок кылууга жетти да. Мына ушуну менен биз уттук. Ал эми биздин жоготуубуз эмне? Биздин жоготуубуз негизинен башында эле айтып өткөндөй, биз бул өмүрдө чогуу жүргөн, көптөгөн тааныш тамырларды, досторду, жакын тууган уруктарды жоготтук. Себеби алар, мен билем, көптөгөн мен өзүм жакындарымды эле камап салбадымбы. Мына мен азыр айтайын сизге, ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө менин бир кудагыйым
түрмөдө турат. ГКМБнын СИЗОсунда турат. Эмне үчүн? 2022-23 жылдары кылган кылмыш үчүн. Ошону чыгарабыз деп мага кимдер гана келбеди. Бир тууган агам, ошонун кудагыйы, баласынын кайненеси. Бир тууган агам, башка туугандарым, тияк бияктар бүт баары келишти. Мен эч кимсе жол бербедим. Ал отурат, жана ал мыйзамдуу жазасын тартыш керек да. Эгерде мен ошол кишиге мыйзамдуу жазасын бере албасам, башка адамдар мага ишенбейт. Например, бир тууган агамдын баласы бир гайни сөгүп койгон экен, аны алып барып камадык. Эгерде мен аны камабай турган болсом, ал бир агамдын баласы бир гайни сөгүшү мүмкүн. Экинчиси бар прокурорду сөгүшү мүмкүн. Үчүнчүсү бар акимди сөгүшү мүмкүн. Коомубузда ошондо баягы тартип эмес, бардак башталат да. Ошол болбош үчүн ошо көзү өтүп кеткен бир тууган агамдын баласын апарып мен камадым. Анын бир туугандары жана башкалардын бардыгы мени жек көрүшүп атат. Жек көрсөм не кылайын? Мен үчүн мамлекеттик тартип керек. Мен азыр ушу мамлекеттик тартипти орнотууну, ички сырткы коопсуздукту камсыз кылуунун жетекчиси катары, ошол органдын жетекчиси катары. Өзүм принципиалдуу болбосом, анда бул органды мен мамлекеттик органды башкара албай калам да. Ошондуктан жана сиздин сурооңузга жооп берип жатып ойлонуп кеттим. Ал эми ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө, уюшкан кылмышка каршы күрөшүүдө жеке өзүмдүн, жакындарымдын эми жакындарымга анча эмес, бирок өзүмдүн мындай коопсуздугума да чоң коркунучтар бар экендигинин, болуп келгендигинин, азыр дагы бар экендигинин, мындан кийин дагы боло тургандыгын мен сезем да. Мен муну билем. Себеби бул бая мен айткандай бир кайсыл бир топтун эле эмес, бир доордун, ошол доордо жашаган чоң бир катмар элге каршы биз күрөш жүргүздүк да. Күрөш жүргүздүк. Жана ошол күрөшүбүздү мен ойлоймун аягына чыгабыз. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде мамлекет деген, мамлекет үчүн жанын берип, мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылып, мамлекет үчүн турабыз, мамлекетибизди алдыга жылдырып, мамлекетибизди тазалап, мамлекетибизди жакшы мамлекеттердин катарына кошобуз деген менин кызматкерлерим өтө көп. Жана мен ошолорго ишенемин, ошолор менен чогуу ушул жумушту аткарып атабыз. Мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биздин коррупцияга каршы мыйзамдарыбыздын 14 статья бар, бизде 14 статья бар биздин кылмыш жаза кодексинде. Ошолорду мен бирсе атап коеюн. Себеби дегенде ушуга жараша биз коррупция элементтерине катышкан мамлекеттик чиновниктерге жаза колдонобуз да. Бул мисалы мына 336-берене коррупция беренеси, 337-берене кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 338-берене бийликтен аша чабуу, 338-берене биринчи пунктунда мыйзамдуу ишкердик ишине тоскоолдук кылуу, 339-берене билип туруп пайдасыз контракт түзүү, 340-берене мыйзамсыз баюу беренеси, 341-берене кызмат адамынын ишкердик ишке катышуусу, 342-берене пара алуу, 343-берене опузалап пара алуу, 344-берене пара алууда ортомчулук кылуу, 346-берене кызматтык жасалмачылык, 347-берене паспорттук мыйзамсыз берүү, жана 348-берене шалакылык. Бул деген ушул беренелер менен, ушул 14 берене менен биз коррупцияга каршы күрөшүүнүн мыйзамдарын күчөттүк да. Эгерде ушул беренелер менен, ушул 14 берене менен түшкөн мамлекеттик кызматкер, чиновник, муниципалдык кызматкер боло турган болсо, мыйзам чегинде катаал жазаларын тартышат. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем, урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, муниципалдык кызмат жетекчилери, күч структуранын жетекчилери, жана ошол жерде иштеген кызматкерлер, баарыңыздарга ошол мамлекетибиздин ички сырткы коопсуздугун сактоо кызматынын башчысы катары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы катары кайрылуу жасап айтып кетейин.
Бул коррупциялык элементтерден, коррупциялык беренелерден түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө таза иштегиле. Эгер таза иштей албасаңар, мамлекетке таза кызмат кыла албасаңар, принципиалдуу боло албасаңар, бала чакаңарды ошол таза эмгек пешенеттер менен бага албасаңар, анда мамлекеттик кызматтан бошонгула. Ачык айтайын. Бошонуп, өзүңөрдүн бизнесиңерди кылгыла, ишкердик менен алектенгиле, жана көбүрөөк акча тапкан жака баргыла. Мамлекеттик кызматта туруп, ушул мыйзамдарга, катаал мыйзамдарга туш болуп калсаңар, анан кийин дагы ыйлап келбегиле. Тууган уруңарды, бала чакаңарды, жакындарыңарды азапка салбагыла. Эгерде колуң туткак болсо, коррупциясыз жашай албасаң, анда кызматтан бошон. Мына азыр бир нече мамлекеттик органдын жетекчилери, кызматкерлери отурушат. Мыйзамды бузуп, ошол коррупцияга элементтерге аралашкандан кийин тууган уруктары келет. Ал андай эмес эле деп. Мына азыр бир апабыз бир 3-4 жолу кайрылды интернет аркылуу. Ушуну мисал кылып айтып коеюн. Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин апасы. Ошол апабыз кайрылган сайын менин жүрөгүм ооруйт. Ошол апабыз айткан сайын мен ушул чын айтканда апанын акыбалын көрүп туруп ыйлагым келет. Бирок ошо Кара Балта шаарынын мурдагы мэринин кылган кылмыштары тергөө амалдарынын негизинде толук такталып, азыр сотко өткөзүлүп берди. Эми ал бала жаңы мыйзамдын негизинде, катаалданган коррупциялык мыйзам негизинде өзүнүн жазасын алыш керек. Аны эми сот чечет. Канча жаза берет, аны сот чечет. Бирок ошол эле мезгилде мына ушундай акыбалга ата-энени, апаларыбызды, бир туугандарыбызды, балдарыбызды салбашыбыз керек. Дагы бир жолу кайрылып коеюн. Мамлекеттик, муниципалдык, укук коргоо, күч түзүмдөрүндө иштеген биздин кызматкерлер. Эгерде коррупциясыз иштей албасаңар, кызматтан бошоп, башка ишке баргыла. Бирок коррупция менен колго түшкөндөн кийин ыйлап келбегиле. Коррупция менен колго түшкөндөрдүн бардыгын катаал жазасын беребиз. Мени жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, мен мамлекет үчүн иштеп атам, мамлекет үчүн аягына чейин иштейбиз. Бизге коюлган, президент тарабынан коюлган тапшырма ушундай.